Кутмандуу күнүңөр менен. Кайрадан силер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Табышма кайтам тапкыла. Бул эң сонундары. Аны досуңа берсең, кубанат. Душманыңа берсең, өкүнөт. Апаңа берсең, өмүрү узарат. Тааныштарыңа берсең, мээрими күчөйт. Бул эмне? Албетте, бул жылмаюу. Жакындарыңарга жылмаюу тартуулагыла. Сүрөттөрдү карап, сабактын темасын аныктагыла. Жөтөлгөндө жана чүчкүргөндө оозуңарды, мурдуңарды кагаз майлык менен же чыканагыңар менен тоскула. Ошондой эле кир колуңар менен бети башыңарды кармабагыла. Кийинки сүрөттөрдү карап, бүгүнкү сабактын темасын аныктагыла. Бүгүнкү сабактын темасы өзүңөр баамдагандай жугуштуу оорулар. Коронавирус илдети. Грамматикалык материал бышыктоочтун түрлөрү. Бүгүн сабакта. Мезгил жана орун бышыктоочторду колдонуп, жугуштуу оорулар жөнүндө кеп кылабыз. Дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда болуп жаткан коронавирус оорусунан сактануу жөнүндө айтып, жазып бересиңер. Коронавирустан сактануу эрежелеринин маанилүү экендиги боюнча жыйынтык чыгарасыңар. Эсиңерге туткула, бышыктоочтор кыймыл-аракеттин сыпатын, сан өлчөмүн, мезгилин, ордун жана себеп-максат кырдаалдарын билдирип турат. Бышыктоочтун 6 түрү бар. Сын-сыпат, өлчөм, мезгил, орун, себеп, максат. Өткөн сабакта биз сын-сыпат бышыктоочту өткөнбүз. Бүгүн мезгил жана орун бышыктоочторго токтолобуз. Мезгил бышыктооч сүйлөмдө кыймыл-аракеттин, окуянын, кубулуштун болгон, болуп жаткан же боло турган мезгилин билдирет. Качан, качанга чейин, качантан бери, кайсы убакта, кайсы маалда, кайсы учурда деген суроолорго жооп берет. Орун бышыктооч сүйлөмдө кыймыл-аракеттин ордун, багытын көрсөтүп турат. Кайдан, кайда, каерде, каяктан бери, каякты көздөй, каякка чейин деген суроолорго жооп берет. Мисалы, Кытайда тараган кооптуу вирус бир нече айдан бери адам өмүрүн алууда. Кайда тараган? Кытайда. Качантан бери? Бир нече айдан бери. Жаңы сөздөр менен таанышкыла. Менин артымдан 2 жолу кайталагыла. Сестенткен. Сестенткен. Бул сөздүн синоними коркуткан. Дүйнөнү сестенткен коронавирус. Илдет. Илдет. Синонимдери дарт, оору, кесел. Илдет ошол себептен коронавирус деп аталат. Жабыркады. Жабыркагандар. Синоними ооруду, ооругандар. Миңдеген кишилер жабыркады. Текстке көңүл бургула. Кунт коюп, мени менен кошо окуп, түшүнгүлө. Текст бир нече бөлүктөрдөн турат. Ар бир бөлүккө тиешелүү активдүү сөздөрдү мени менен кошо кайталагыла. Дүйнөнү сестенткен коронавирус. Кытайда тараган кооптуу вирус бир нече айдан бери адам өмүрүн алууда. Илдет дүйнөнүн 100дөн ашык мамлекетине жайылып, миңдеген кишилер жабыркады. Активдүү сөздөргө көңүл бөлгүлө. Таажы. Таажы.
Tiken. Анын тикен сымал сырткы чели таажыны элестетип турат. Оорунун таажы атка конушу. Коронавирус тоголок формадагы микроб. Анын тикен сымал сырткы чели таажыны элестетип турат. Илдет ошол себептен коронавирус деп аталат. Клеткага кирген вирус анын цитоплазмасында көбөйөт. Алар иммунитетти алсыратып, инфекция менен күрөшүүсүнө тоскоолдук жаратат. Бирок курч респиратордук инфекция же сасык тумоо сыяктуу бир жумада айыкпайт. Себеби дарт дем алууну кескин кыйындатат. Окуганыңар боюнча суроолорго жооп бергиле. Коронавирус качантан бери адамдардын өмүрүн алууда? Бул оору кайсы жерде тараган? Ал эмне үчүн таажы атка конду? Коронавирустун белгилери кандай болушу мүмкүн? Божомолдогула. Суроолорго жооп таптыңарбы? Анда жаңы сөзгө көңүл бургула. Бейтап. Синоними оорулуу. Бейтаптардын көбү деңиз азыктарын саткан базарда иштеген. Оорунун очогу Кытай. Коронавирус 2019 жылдын декабрь айынын аягында Кытайдын Хубей провинциясындагы Ухань шаарында тарады. Бейтаптардын көбү деңиз азыктарын саткан базарда иштеген. 5 январдан тарта ооругандардын саны өсө баштаган. Ал эми 9 январь күнү гана кытайлык адистер илдетти лабораториядан карап, ал коронавирустун жаңы тиби экендигин аныкташты. Балдар, окуганыңар боюнча суроолорго жооп бергиле. Оору кайда жана качан башталган? Бейтаптардын көбү кайда жана эмне иш менен алектенишчү экен? Менин артымдан кайталагыла. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавируска COVID-2019 деген аталыш берген. Расмий аталышы COVID-2019. Коронавируска февралдын башында Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму COVID-2019 деген аталыш берген. Ко бул коронавирус, Ви бул вирус, ал эми Д илдет дегенди түшүндүрөт. Окуганыңар боюнча суроолорго жооп бергиле. COVID-2019 деген аталышты ким жана качан ыйгарган? Ал эмнени түшүндүрөт? Чечмелеп бергиле. Жаңы сөздөрдү менин артымдан кайталагыла. Апта. Бул сөздүн синоними жума. Оору 2 жумага созулуп, өтүшүп кетсе, 3 аптадан 6 жумага чейин уланат. Жуктуруу, өтүштүрүү. Синоними күчөтүү. Адам канчалык жаш болсо, ооруну жуктуруп алуу жана өтүштүрүп жиберүү коркунучу азыраак болот. Илдеттин белгиси. Коронавирус бейтап менен байланыш болгондо гана жугат деген божомол бар.
Бул илдет белгилери жок өтүшү мүмкүн эмес. Киши ооруну жуктуруп алгандан кийин бир нече күндөн кийин байкалат. Башкы белгилери кургак жөтөл, дене табынын көтөрүлүшү, алсыроо, энтигүү. Мындан сырткары бейтап чыйрыгып, башы, тамагы ооруйт. Жүрөгү айланып, мурду бүтүп, ичи өтөт. Оору 2 жумага созулуп, өтүшүп кетсе 3 аптадан 6 жумага чейин уланат. Адам канчалык жаш болсо, ооруну жуктуруп алуу жана өтүштүрүп жиберүү коркунучу азыраак болот. Текст боюнча маалыматтын туура же ката экенин белгилегиле. Маалыматтын туура же ката экенин текшергиле. Коронавирус бейтап менен байланыш болгондо гана жугат. Туура. Бул илдет белгилери жок өтүшү мүмкүн. Бул ката. Киши ооруну жуктуруп алар менен байкалат. Ката. Башкы белгилери кургак жөтөл, дене табынын көтөрүлүшү, алсыроо, энтигүү. Туура. Мындан сырткары бейтап чыйрыгып, башы, тамагы ооруйт. Бул туура. Дарттын дабасы табыла элек. Учурда коронавирус менен жабыркагандарды сакайтуу жолу так аныктала элек. Дарыгерлер бейтаптарды вируска каршы препараттар менен даарылап жатышат. Окумуштуулар вакцинаны даярдоо 1 жылдан ашык убакытты алаарын айтышкан. Коронавирусту Кыргыз Республикасынын дарыгерлери кантип аныкташат? Видео тасмага көңүл бургула. Бардыгы ошол нуклеиновый кислотаны бөлүп чыгаруу, мастер миксти даярдоо, амплификация жана бөтөл жыйынтык демек эсептегенде 4,5 саат, 5 саат. Бул канча материал келгенине байланыштуу. Эгерде адам өзүн мындай жакшы сезбесе же болбосо бир кооптонсо, ал ошол жашаган жериндеги жергиликтүү ооруканаларга болобу, бейтапканага болобу кайрылышат. Алар деген жолдомо берет, же болбосо ошол жерден алып туруп анан бизге жеткирип беришет. Жөн эле киши келип тапшырса атайы жолдомосуз биз ала албайбыз. Анткени бул эрежеси ошондой да, коронавируска лабораториялык аныктоо бул бекер. Көргөн видео тасма боюнча суроолорго жооп бергиле. Лабораторияда коронавирусту аныктоого канча убакыт керек? Анализ тапшырууга жолдомону кайдан алса болот? Коронавирусту аныктоо акысыз экенин билип алгыла. Тексттин акыркы бөлүгү. Пандемия жарыяланды. 2020 жылы 11 март күнү кечке маал Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму дүйнө жүзү боюнча коронавирус пандемиясын жарыялады. Суроого жооп бергиле. Качан, кайсы убакта пандемия жарыяланды? Балдар, коронавирустан кантип сактануу керек? Кайрадан экранга көңүл бургула. Достор, коронавирус тез жайылып жаткандыгын көрүп жатасыз. Буга чейин көптөр анын бар экенине ишенишпей, коопсуздук чараларын көрбөй келсе, эми илдеттин баарына толук ынандык жана өзүбүзгө кам көрүшүбүз керек. Эгер сиз оорубасаңыз, кубанып тим болбостон иммунитетти чыңдаңыз. Ооруга чалдыкпоо мүмкүнчүлүгүн арттыруучу бир катар кеңештер бар. Эң туура коргонуу чарасы үйдөн чыкпоо.
Үйдөгү обочолонууда болуу вирустан коргонуунун эң ыңгайлуу жолу. Эгер сыртка чыгууга туура келсе, чогулган элден оолак болуңуз. Башкалар менен 1,5–2 метр аралыкты сактаңыз. Бет кап тагынып, аны саат сайын алмаштырыңыз. Улам жаңысын сатып албаш үчүн көп жолу колдонулчу бет кап камдап алыңыз. Аларды жууп, дезинфекциялап, кайрадан колдонууга болот. Коомдук жайларда айрыкча унааларда бет капты чечпеңиз. Бет кап сизди гана эмес, айланаңыздагы адамдарды да коргойт. Эсиңизде болсун, оорунун белгилери байкалбаган адам өзү ооруганын сезбей, башкаларга дагы жугузушу мүмкүн. Колуңуз менен көздөрдү, мурунду же оозду кармабаңыз. Колуңузду тез-тез жууп, антисептик колдонуңуз. Үйгө келгенде алып келген буюмдарды, телефон, капчык, бут кийим, сатып алган буюмдарды дезинфекциялаңыз. Көчөдө кийип келген кийимди дароо жууңуз. Витаминдерди көбүрөөк жегиле. Жашылча жемиштер иммунитетти чыңдайт. Иммунитетти кармап турууга орточо физикалык активдүүлүк, туура тамактануу жана маалы менен уктоо пайдалуу. Стресс иммунитетиңизди төмөндөтөт. Ашыкча тынчсыздануудан оолак болуу үчүн ушак айыңдарга ишенбеңиз. Ишенимдүү булактардан гана маалымат алыңыз жана ден соолукта болуңуз. Суроолорго жооп бергиле. Коронавирустан сактануу эрежелерин билесиңерби? Аларды сактайсыңарбы? Эрежелерди сактабаса эмне болот? Сүрөттөр боюнча божомолдогула. Эми сүрөттөр боюнча оюңарды жазгыла. Таянычты колдонгула. Коронавирус илдети деген темада эссе жазгыла. Планды пайдалангыла. Телесабак аяктагандан кийин бул сабакты дагы бир жолу карап чыгып, эссени улантып жазгыла. Жазгандан кийин мугалимиңерге тапшырасыңар. Мугалимиңердин берген сунуштарын аткарып, эссени оңдоп, каталарыңарды оңдоп, портфолиого салып койгула. Берилген сөздөрдүн синонимдерин тапкыла. Бул сөздөр текстте кездешкен. Сестенткен, илдет, бейтап, жабыркаган, апта, таажы вирусу, өтүштүрүү. Бул тапшырманы өз алдынча аткаргыла. Аткаргандан кийин мугалимиңерге жөнөткүлө. Мугалимиңер текшерип, берген сунуштарын эске алып, оңдоп чыккыла. Андан кийин портфолиого салып койгула. Коронавирус токто. Гигиена эрежелерин сактагыла. Бардыгы сенин колуңда деген темалардын бирин тандап, плакат даярдагыла. Сактансаң сактаармын, сактыкта кордук жок дегендей, колуңарды дайыма таза жуугула. Аралыкты дайыма сактагыла. Бет капты дайыма тагынгыла. Анда эмесе балдар, сабагыбыз аяктады. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.